Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө коомчулукта кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, ошол калк ичиндеги ушунчалык кыйынчылыкка дуушар болгон, ушундай бир ооруп кыйналып аткан бир туугандарыбызга тирек болойлу, аларга бир жөлөк болойлу. Эгер биз жардам берип, бирибизге бирибиз тирек болбосок, анда ким келип жардам берет деген демилгени көтөрүп чыгып, ынтымактуулукту кучутуп, бекемдеп, ошол мусулмандык бийлик парызыбызды аткарыш максатында жигиттик милдетибизди жасаш керек болуп турган учурда биз карап турбайлы, кайдыгер болбойлу деген чакырыктарды жасап иштеп жүргүзүп келебиз. Мына биз бүгүнкү күндө ошол бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе болуп аткан ошол боор оорусу боюнча ушунчалык көп кайгылар болуп аткандыктан канчалаган ушунчалык кыйналган бир туугандарыбыздын жашоосун ушундай тагдырын, аянычтуу тагдырлар өмүр менен өлүмдүн ортосунда кармашуу ушунчалык бир жүрөк оортарлык көрүнүш болуп атат. Бул көрүнүш бүтүндөй кыргыз, бир эле адамды эмес, бүтүндөй кыргыздын жүрөгүн титиреткен көз ирмемдер болуп жатат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мынакей Индия мамлекетине барып, ошол жактагы врачтар менен келишим түзүп, ошол жактагы сүйлөшүүлөрдү жасап, канткенде ушул боор оорусунан биз бир сактана алабыз. Же канткенде ушул нерседен бир өзүбүздү өзүбүз коргой алабыз. Алдын алсак болот. Бул оору кандай себептерден келип чыгып атат? Эмне себептен ушундай оору кийинки убактарда күн санап өсүп баратат? Мына ошонун айланасында врачтар менен да сүйлөшүп, аябай тыкыз бир келишимдерди жасап, мына бүгүнкү күндө биздин Кудай буйруса бир тууганыбыз, мусулман бир боорубуз Актар келип отурат Кыргызстанга. Ошо чогуу келип, бул жактан өздөрүнүн ушул больницадагы Vortex жана Mars клиникалары менен сүйлөшүүлөр жасап, ушунчалык чоң поддержка берип, ушунчалык колдорунан келген жардамын берип, ошол жактагы чоң колдоолор жасап, Вивек Вичке биз терең ыраазычылык, жалпы кыргыздын атынан мен ошончолук ыраазычылык билдирем. Анткени тез аранын ичинде канчалаган ушул кыйналып турган кыргыздын өмүрүнүн сактап калышына себепкер болуп аткандыгына биз ушундай терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени Кудай буйруса аз гана сандуу элбиз. Анан ошон үчүн мынакей азыр Актардагы келип мына бул жерде документация ошол биз дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Эгер ушул көрүнүштө биздин канчалык деңгээлде салымыбызды салып кошо алабыз деп биз дагы олтура албай ойлонуп, ошонун айланасында ой жүгүртүп, бүгүн ушуну туура көрдүк. Биздин офисте ушул жерде эмне керектелчү документтер боло турган болсо, ушул оорунун болбой эле койсо экен, деги эле эч ким оорубаса экен. Ушул оорунун айынан канчалаган биздин кичинекей мекендештерибиз атасынан айрылып жетим калып атат, апасынан айрылып жетим калып атат. Канчалаган энелер баласы өтүп, эне сыздап өмүрү өткүнчө ушул баласын жоктоп калып атат. Ошон үчүн урматтуу мекендеш, келиңиз, ар бирибиз салым кошойлу, ар бирибиз ойлонойлу, бул маселени канткенде чечебиз. Мына бүгүнкү күндө Актарда келип отурат, Кудай буйруса өзүнүн мына биргеликте иш алып баруу аракетин жасап баштады Кудай буйруса. Бизде өтө көйгөйлүү маселелер ушу боор, бөйрөк оорулары болуп атат. Бул кандайдыр бир себептер менен ушундай күч алып аткандагысы күнгө ушундай оорулар кайрылат бизге, бөйрөк жана боор тууралуу. Мына силер билгендей эле Азамат барып келди Индияга. Барып келгенден кийин ошол докторлорго сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бүгүнкү күнү атайын биз кеңешип туруп, ушу Индия өкүлдөрүнөн чакырдык. Бул чакырганыбыздан максат бизге бир кандайдыр бир эмелерини үйрөтүп кетсе, же болбосо келип бир консультация берсе, ошол оорунун алдын алуунун кандай алдын алыш керек, кантип сактаныш керек, эми Алла Тааланын дагы сактансаң сактайын деген биз ошого бир аракет жасашыбыз керек өз негизи. Анан жана оорубаган адам оорунун эмесин билбейт экен да. Ал ооруган адам биз барып жанына отурганда ыйлап туруп чыдабай туруп ушундай кайрылгандар болот. Бизге 1 секунттагы убакыт болуп атат дейт да. 1 секунттагы убакыт өткөргүзүп келбей атат. Ушу Индияга барып боорду алмаштырсак, Индияга барып бөйрөктү алмаштырсак деп кайрылып ыйлаган бир тууган мекендештерибиз бар да. Ошон үчүн биз жалаң эле Индия дей бербей, ушу Азамат менен кеңешип, ушул жакка кандайдыр бир чоң салымыбызды кошо алабызбы экен деген ниетте ушул бир туугандарыбызды алдырып,
келип бир кеңешиңерди айткыла бизге, биз кандай болсок кылсак болот, кандай ордун алсак болот, же бир силер менен байланышып ушул жактан бир арзандатууларды түзсөк болобу деген ниетте ушул бир туугандарды алдырып, булар да мына Кудайга шүгүр биздин сөздү Азаматтын сунушун кабыл алып келип отурган жери. Анан бул Автар ушул индиялык бир тууганыбыз дагы өзү айтып берет кандай акыбалларды. Я Мухаммад Ахтар из Инджи. Я там в больнице работаю, и из Киргизии больных приезжает там. Мы помогаем туда. Наша группа с переводчиком, я и Стяг еще. 4-5 человек на русском языке знают хорошо. Ну, да, первый день на аэропорту мы встречаем людьми и помогаем. Там, как наше дело есть, так они, Азматака уже недавно был там, и Телека он уже вышел. Все как. Ну, потом Азматака сказал, что мой фонд есть Карамду бол. И они мне объяснили, это Ахтар, мы тоже помогаем людям, как. Я слушал, а потом они все мне объяснили, потом я благодарю. Ну, какой так ваше какое дело есть, это очень хорошее дело. Для Бога мы тоже делаем. Аллах самый главный есть, Он и все смотрит. Ну, это дело и всех рукам не дает. Да. Мало людей есть такой дает, ну, иншаллах, такое дело дает. Дали уже Азматака, вы и всем, иншаллах. Мы, иншаллах, все киргизы люди, кому что нужен, из Индии какое лечение нужен, мы помогаем, иншаллах. Друг другом будем людям помогать. И еще любой проблема из печени или из онкологии, или гастролог, гепатолог, гепатит есть, или ортопедический, нейропатолог, нефролог, любой проблема, Азматака есть, или мой номер, поговорите с Азматаком прямо, и потом он спрашивает, документа, если нужен, или анализ делали там, и здесь кровоанализ или томография, уже и все. Можно отправить прямо мне. Я с врачом, специальный врач, если как нефрология есть, если или гепатолог есть, или хирургия печень, я прямо могу ехать туда и потом сижу, поговорю. И это сами на русском языке я перевод могу делать, я могу читать на русском тоже, на английском тоже, проблемы нету. Сначала надо сразу отправить, я с врачом поговорю, и какой диагноз они будут делать, или что нужно, они что скажут, я вам сразу скажу. Если лечение, если гепатит С, если сначала узнали это, непременно, гепатит С 100% лечить можно. Это наше 100%. Ну, гепатит Б да есть. Гепатит Б да не 100% не можем лечить, ну, остановить можно. Это не быстрый расчет. Ну, иншаллах, потихоньку, если лекарства не принимают, потихоньку. Редко где-то в 10 человек есть, а 1-2 человека это уходит, это вирус тоже. Ну, дай Бог, наше дело так делал, дали Бог, Аллах дал такое дело, мы можем, иншаллах, будем помогать людям. И для документа. Это разные есть. Потому что больного и донор, кто есть, это самый главный роль играет. Если родственник, какой родственник есть, ну, непременно брат есть, сестра есть, или мама есть, или отец есть, кто есть донор. Должен быть первый, вот это надо узнать. И Азматака мне скажет, и сразу я какой документ нужен, я скажу. И это документ печатать. Все уже здесь есть, вы можете делать, проблема нет, ну, здесь все совершают. Вот как оригинал документы все на английском языке нужен. Урматтуу туугандар, мына ушул азыр Автар айтып аткандай эле
мынакей ошол мусулман бир тууган катары косунуп колдоо көрсөткөндүгүн үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бул жерден чакырыккана кылып келебиз. Бүгүнкү күндө канчалаган кыргыздар мынакей азыр актар айтып берип аткан санаса, саны канчалык улам өсүп көбөйүп аткандыгы кичине өкүнүчтүү. Бирок ошол биз ошол Индиядагы посольстводон ошол элчиликтен дагы сураганыбызда былтыркы жылдын эсебинде 40 адам барып ошол жакта дарыланган экен. Операция болуптур, пересадка 40 адам. Быйылкы жылдын эсебинде 78 адам барыптыр. Биз 78-нчи сол бардык. Тынчтык барды. Эми дагы барып атышат. Ошондо жылдын аягына чейинкини алганда караңыздарчы 100гө жакын мекендеш барып атат. Эми бул жерден биз бүгүн жогорку кеңештин депутаттары менен да сүйлөшүүлөрдү жасап атабыз. Министрлик менен сүйлөшүүлөрдү жасап жатабыз. Колубуздан келсе, мисалы 100 адамды алганда $35.000 болгондо $3,5 миллион кетет экен. Эми биз ушул жерден эгерде Кыргызстанда эле жасала турган жолдорун изденип көрсөк болбойбу деген сунуштарды берип, элдин үнүн ошол элдин үнү жетпеген жерге үнү жеткизип, буту жетпеген жерге буту жеткизип, ошол ортодо татыктуу көпүрө болсо экен деген аракет. Урматтуу мекендештер, мына азыр ушундай мынакей өзү башка улуттун өкүлү болсо дагы бир боор, бир тууган мусулманым деп колдоо көрсөтүп келатат. Бирок бул жерде мен айтайын дегеним, ушул колубуздан келсе келиңиз, сиз да карап турбаңыз. Колдоо көрсөтүп дайыма мындай сооптуу сапарда бирге бололу. Иншалла.